Assalamu alaikum qadırman görermanlar. Bu kontent menin ayılım dep atalat. Şul ayıldıklar üçün menin ayılımda yaşap alыс жактарда иштеп жүргөн жердештерим үчүн дагы жалпы эле башка жактар кандай экенин, Базакоргондун Үч булак деген айылы кандай экенин, Бакыт Сулаймандын кичи мекени кандай экенин билгиси келген менин ардактуу көрөрмандарым үчүн ушул видеону, кыска видеону тартып коеюн деп чечтим. Ушул Үч булак айылы, бул жерде 2 мектеп бар. Мына тетиги биз көрүп турган баягы мен айтып жүргөн мектеп. Азыр жаңы мектеп салынып баштады. Бул Алтай Осмонов атындагы орто мектеп. Анан айылдын башында тетиги Кара Токойдун бери жагында, Үч булактын баш жагында 9 жылдык мектеп бар. Калдарбек Салбанов атындагы мектеп жаңы салынган. Биздин айыл Кеңеш айыл өкмөтүнө карайт, Базакоргон районунун. Биздин айылдын үстү тарабындагы токойлор Кава лесхозуна карайт достор. Биз отун тиги бу алыш үчүн ошол лесхозго кайрылып, ошактан жанагындай уруксаты менен гана алабыз. Токойлорду кыркууга уруксат жок, бирок жанагы уяты жок кээ бир жердештер бар, ушул токойду аyoосуз кыркып келишет да. Ошону менен башка иш жок болгондуктан ошону менен тиричилик кылат. Эми бир жагынан караганда элди деле түшүнсө болот. Айла жоктон ашланып ишкендер бар да ушундай. Ошол достор, тетиги тоо Бабаш ата тоосу, Арсланбаптын тоосу ушул. Ошонун оң жак колтугунда биздин Үч булак айылы. Мына бул үй менин үйүм. Ушул Россияда жүрүп жартылай бүтүп, анан ошол бойдон турмуш шартка байланыштуу келинчегим биринчи келди, андан кийин мен келдим. Бүтпөй калды, алды да бүтпөй турат, сырты да, экинчи этаж. Эми аман эсен болсок, алдыда чоң пландар бар. Буюрса бүтүрсөм, 1 миллион подписчикке жетсек, каналды өнүктүрсөк, анан той кылып, ушул жерде алдыларына брусчатка басып, тиги бу көп пландар бар. Азыр эми турмуш шартка байланыштуу достор мүмкүнчүлүк жок болуп калды. Мына азыр жүгөрүлөр жапжашыл болуп өсүп турган чак, бүт сонун болуп, жыйым терим, чөп орок башталган. Мен да кече берүүлөрүндө көрсөңүздөр керек, чөп оргом. Азыр ошол чөптү жыйнап келгеним, мына могу бешиликти алып алып, анан муну 5 мешөккө бир бутылка сууну салып, жарты нанды салып алдым, анан 5-6 алма салып алдым. Достор, ошентип азыр баратам. Анан ушул сонун пейзажды, табигаттын сонун учурун, айылдын мемиреген сонун турмушун бир силер менен бөлүшүп коеюн деп жетин албай токтой калып тартып турган чагым достор. Бүгүн кече аябай жакшы болду. Тетиги жакта менин атамдын 4 уyu дагы жүрөт. Бир ак, бир 2 уй чоңу, анан 2 кунажым менен атамдын малдары. Ошол малдарга чөп даярдаш үчүн дагы бир 10 чакты козу койлор менен 10 чакты бар. Анан ошолорго мен даярдап берсем достор, анан өзүбүздүн пландар боюнча ишти кылабыз. Азыр мен бир почти 1 айга чукул болуп калды окшойт. Ушул жерден жылбай эле айылдамын достор. Каналга дагы монтаж менен жакшы нерселерди киргизе албай атам. Сиздер аябай колдоо көрсөтүп жатасыздар мага, моралдык жактан, материалдык жактан. Мен чоң ушул мени колдогон адамдардын баарына ыраазычылыгымды билгиземин. Мен көп деле чыгарбай калдым эле, ушу силердин демиңер менен значит кимдир бирөөгө керек окшойбуз, кимдир бирөө биздин сөздөрдү угат окшойт деп видеолорумду чыгарып баштадым достор. Мына ушундай бейпил турмуш, баарыңыздарга бейпил жашоо, чың ден соолук, алыста жүргөн менин ардактуу досторум аман эсен мекениңиздерге келип, мына моундай болуп айылыңарды тартып бир жашоонун ырахатына батып жүрүшүңүздөрдү чын жүрөгүмдөн каалап кетемин. Алла баарыбызга бере турган жакшылыктарын аябасын. Саламатта туруңуздар.